андай болбойт. Мен ушу башында айтып кеттим де. Мени менен содалаш үчүн мамлекеттин башчысынан президент Атамбаевден башка бардыгы келди деп. Мына мен азыр айтып кетейин. Ошондо содалашып, менин кечирим сурашымды, мен ушу мамлекет башчысынан кечирим сурашымды, мен ушу кечирим сурап, мен күнөөлүүмүн, кечирип койгула десеңер эле азыр чыгарабыз деп айткан күндөрү, мына азыр бүгүн 5 мүнөттөн кийин чыгарабыз деген айткан күндөрү болду. Президенттин аппарат жетекчиси 8 жолу келди. Өкмөт башчысы келди. Спикер 4 жолу келди. Жана башка адамдар бардыгы келишти. Телевидение менен келишти. Телевидение менен таптырышып, мени костюм кийгизип алып сүйлөтүштү. Мына ошондо дагы мен эч качан жалынып жалбарып суранган жокмун. Мен суранбаймын дагы. Кандай кыйынчылык күн болсо дагы мен туруп жүргөм, мындан ары да турамын. Ал эми биз болсо элдин, мамлекеттин келечек муунун кызыкчылыгы үчүн өзүбүздү өрткө таштаган кыргыздын уулдары болобуз. Силер бизди коркута алган жоксуңар. Биз коркподук. Биздин кыргыз үчүн баардык кыйынчылыкка чыдап каршы турарыбызды унутпагыла. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Мен саясий жагынан саясий поступок жасадым. Жана мындай саясий поступокты мындан да жасоого мен даярмын. Себеби мен мындай жасаган нерсемдин бардыгын мамлекетибиздин кызыкчылыгын, элибиздин кызыкчылыгын, журтубуздун кызыкчылыгын коргоонун негизинде жасадым. Жана мындан ары дагы мен жасашым керек. Себеби мен эл тарабынан шайланган депутатмын. Себеби мен парламенттик шайлоону жеңип чыккан Ата журт партиясынын жетекчисимин. Менин артымда бүгүнкү күндө 100 миң деген шайлоочулар бар. Мен кечээки күнү бүгүнкү бийликте турган Атамбаевдин түздөн-түз, бүгүнкү президенттин түздөн-түз турган атаандашымын. Ошондуктан урматтуу прокурорлор, урматтуу судья, бул жерде эч кандай ушуга чейин дагы менде ой дагы болгон эмес, аракет да болгон эмес, мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга эч кандай биз аракет жасаган эмеспиз. Ушуга чейин дагы бир нече саясий акциялар болгондо дагы мен ар дайым айтып келгенмин, биз эч качан мамлекеттик бийликти күч менен басып албайбыз. Биз эч качан мамлекетке күч менен же болбосо зордуктоо менен келбейбиз деп келгенмин. Мындан ары да ушундай болот. Кудай буйрса, артыбызда элибиз, журтубуз бар. Биз сөзсүз бийликке келебиз. Биз бийликке келебиз, тынчтык жолу менен келебиз. Биз бийликке келебиз, элдин, журттун, мыйзамдын чегинде келебиз. Ошондуктан, урматтуу судья, бул жерде бизге келтирилген айыптардын бардыгы негизсиз деп эсептейм. Андан сырткары, мына азыр айтып атышат, эгерде биз урматтуу мына прокурор айыптоочулорду айтып атат, чыгарсак ушул жигиттер качып кетиши мүмкүн жана бекинип калышы мүмкүн деп. Мен качып кетпестен кайрадан ушул бүгүнкү процессти тезирээк бүтүшүнө өзүм кызыктармын. Мен кайрадан ушул процессти тезирээк бүтүрүп, ушул процесс тезирээк өзүнүн ордун табышына мен кызыктармын. Мына 4 айдан бери мени тордун ардына кармап отурушуп, же сөз сүйлөтүшпөйт, же башка болушпайт. Мен сизден урматтуу судья суранар элем. КТРКнын башчысы Кубат Оторбаевди бул жерге чакырыш керек. Себеби бир маселе боюнча. Себеби ал ошол КТРКнын Ала Тоо программасынан менин телефонумду жазып көрсөтүп, схемаларды чыгып, бул Лондон менен сүйлөштү, Максим Бакиев менен. Бул Курманбек Бакиев менен Минск менен сүйлөштү. Мына ошон үчүн бул төңкүрүш жасайм деп мен тордун артында отурганда мени жаманатты кылды. Ушул нерселер келип жооп берсин. Себеби бул мамлекеттик телерадиокомпания. Ал эми мен дагы мамлекеттик адам катары ошол мамлекеттеги жогорку кеңештин депутаты катары муну сизден талап кылганга акылдуумун деп эсептейм. Андан сырткары, урматтуу судья, бул жигиттердин качып кетпеш үчүн мына ушул жерде отурган биздин жан сакчыларыбыздын, мен жан сакчыларым качып кетпеш үчүн мен өзүм дагы жогорку кеңештин депутаты катары кепилдик беремин. Эч ким эч жакка качып кетпейт. Биз ушул ишти тезирээк бүтүрүп, ушул мамлекетибиздеги бүгүнкү күндөгү болуп жаткан ар түрдүү саясий кырдаалдарды мына Акмат Келдибекович эң туура айтып кетти. Саясий кырдаалдарды жөнгө салууга чоң өбөлгөсү түзөтөлө дейбиз. Андан сырткары, урматтуу судья,
Prokurorlордун, урматтуу биздин айыптоочулардын айтып аткандай, бул мыйзам иши, то есть бул кылмыш иши мыйзамды козголду деген. Бул иштин мыйзамды козголгондугун тарых баа берет. Ал аныктайт. Бул бүгүнкү күн менен чечилбейт. Бүгүнкү күндөгү бийликти эзип турган адамдар менен чечилбейт. Себеби мен дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетейин. Бүгүнкү бийликке мен оппонентмин. Бүгүнкү бийликтин мен каршылаштарымын. Алар кандай болсо дагы мени тебелеп, тепсеп, аброюмду түшүрүп, саясий жагын аброюмду түшүрүүгө аракет кылышат. Колдорундагы күчү менен, колдорундагы прокурорлору менен, колдорундагы түрмөлөрү менен, колдорундагы мына решеткалары менен ушу мени сындыргысы келишет. Бирок мен бул решеткалар менен сынбайм. Бул решеткаларга өздөрүнүн отуруп калышын эстен чыгарышпасын. Рахмат, кечиресиздер. Assalamu alaikum kırgız elim. Бүгүнкү күн 17 декабрь. Мен силерге кайрылуумдун себеби ушул кызым ооруганына байланыштуу жүрөгү оорулуп операцияга барууга туура келип атат. Атасы экинчи группада инвалид. Апасы озо таштап кеткен. 5 айдан бери багам ушуну. Ушуга жардам берип коюңуздар суранам. Операциянын каражаты жетишпей жатат. Баламдын жүрөк урчу порог сердца дейт. Мамасы жок. Мага 1 сомуңуздар, 100 сомуңуздар болсо да мага чоң акча жардам берип коюңуздар. Суранам. Колдору көгөрөт, достору көгөрөт, түшүндө кырылдап жакшы уктай албайт. Буттар көгөрө баштады азыр. Чоңойгон сайын өпкөсүнө куят деп аткан, өпкөсүнө куят атат, окшойт, түнкүсүн уктай албай ыйлап чыгып атат. Кайрымдуулук кылып кызым аман алып калганга мен эме кылып атам. 2-ге чыкты, эртең 2-ге чыгат. 19-унда. Калтара өзүмө караштуу эм банкым Асылкүл деп чыгат. Мага чыгып маалымат алсаңыздар болот. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Өзүмдүн элим Надыр. Аягы 24 элүү. Ишеничтүү.